5 каналда түз ободо учурда телеберүүсү аны мен Мунарбек Жогомов алып барам. Бүгүн Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын аныктай турган референдум өтүп жатат. Биз бүгүн ушул күн бою саясий өнөктүктүн жүрүшү тууралуу маалыматтар жана түз эфирлерди уюштурмакчыбыз. Бизде ушул учурга карата шайлоонун жүрүшү тууралуу Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов мырза маалымат берген турат. Абдыжапар мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул айтып берсеңиз, шайлоо жана референдум кандай маанайда башталды, өтүп жатат? Жакшы болот. Мына бүгүнкү күнгө дайындалган Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоосу жана аны менен бирге өтө турган бүткүл элдик добуш берүү ошол биздин мыйзамдардын жана түзүлгөн календарлык иш пландын негизинде даярдоо иштери жана бүгүнкү күнү эртең менен саат 8-ден баштап бардык шайлоо тилкелери иштей баштады. Сиздерге маалым болгондой, ошол эки саясий өнөктүктү уюштуруу үчүн, өткөрүү үчүн 2474 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Алардын 48-и республикабыздын аймагынан сырт жактарда түзүлгөн. Ошол түзүлгөн сырт жактагы түзүлгөн шайлоо участкалары дагы жергиликтүү убакыт боюнча алар дагы өзүнүн ишин баштады. Күнчыгыш жактагы мамлекеттер эртерээк баштады. Азыр мындан кийин дагы мисалы Москва шаарында, Санкт-Петербург шаарларында жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 8-ден баштап иштерин башташат. Түзүлгөн шарттар, тиешелүү техникалык жабдыктардын менен камсыз болушу участкалык шайлоо комиссиялары, андан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте түзүлгөн добуш берүүнүн жол жоболору, алар үчүн шарттардын баардыгы түзүлдү. Жеке корголчу каражаттар менен дагы бардык шайлоо комиссиялары, шайлоону уюштуруучулар катары шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, ал жерде байкоочулар, коомдук тартипти сактоочу укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана шайлоочуларга жетерлик ушу жеке корголчу каражаттар менен камсыз болду. Башкача айтканда, биз бүгүнкү күнгө чейин шайлоону даярдоо, өткөрүүгө биздин 30 миңден ашуун шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, андан сырткары 7 миңден ашуун техникалык биздин операторлор, көмөктөшүүчү операторлор окутууларды өткөзүп даяр болушкан. Бүгүнкү күнү эртең менен саат 8-де добуш берүү башталган убакта бир жарым сааттын тегерегинде Борбор шайлоо комиссиясынын 6 жерде ушул автоматтык эсептегич урналардын мындай өз убагында иштебей калып, ушул техникалык жардам берүү топтору барып дароо өз учурунда аны жөнгө салышты. Азыркы убакта ушул биздин добуш берүү өзүнүн ушул мыйзамдын чегинде башталып жүрүп жатат. Азыр андай мүчөчтүк болгон эч бир шайлоо участогу жокпу? Азыркы убакта жок. Бардык шайлоо участоктарында автоматтык эсептегич урналардын жана идентификация өткөрүүчү биздин рейдерлердин бул баягы техникалык каражаттар азыр өз штаттык режимде иштеп жатат. Бишкекте бир шайлоо участогу башка имаратта көчүрүлдү деген маалыматтар чыкты. Бул маалыматтар буга чейин эле биз ошол шайлоону добуш берүүнү өткөрүү үчүн шарты бар жерлерге, азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мындай суук мезгилде өтүп атканына байланыштуу ошол жылуу жерлерге жылдырган бир нече болду, бир эле жер эмес. Бул сиз эгерде айтып атсаңыз 12-11 участокто айтып аткан болсоңуз, ал боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу, аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу менен бул техникумдун имаратынан орто мектептин имаратына көчүрүлгөн. Ал боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы 6 декабрда өзүнүн чечимин чыгарып, ал добуш берүү участоктун адреси алмашкандыгы жөнүндө сайтка дагы жайгаштырган жана шайлоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин жана алдын ала добуш бергендер болот эмеспи? Ал боюнча маалыматтар берсеңиз. Туура айтасыз. Бизде ушундай добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүү деген биздин ушундай жарандардын, шайлоочулардын жаш курагына жараша, ден соолугуна байланыштуу ушул добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүүсүн каалаган шайлоочулар үчүн шарт түзүлөт жана ал добуш берүү күнүнөн бир күн мурда уюштурулат. Жалпы республика боюнча 1523 шайлоо участкага ушундай
жарандар тарабынан кайрылуулар болгон. Жалпы 21.433 жаран кайрылган. Алар кечээки күнү добуш берүүгө катышышты. Жалпы катышкан шайлоочулардын саны 18.605 шайлоочу добуш беришти. Бул 86,8% түзөт. Жалпы ошол арыз бергендердин арасында 86,8%. Эң көп бул мисалы Талас областында 352 шайлоочу ошол алдын ала добуш берем деп, добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары добуш берем деп кайрылса, алардын 333-ü добуш берүүгө катышты. Жана бул дээрлик 95% түзөт. Андан сырткары Баткен областында дагы 92,4% шайлоочулар катышты. Башкача айтканда 883 шайлоочу ушул арыз берген болсо, алардын 816-сы добуш берди. Жалпы жонунан ушул шайлоочулардын 86,8% добуш беришти кечээ күнү. Ошол өз ниетин билгизип кайрылгандардан добуш берүүгө катышпай калган 2828-ди түзөт. Алар ар түрдүү себептер менен добуш берүүгө катышпай калды. Мисалы, ошол биздин шайлоо комиссиясы байкоочулар менен массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен барган кезде паспорттары жок болуп калган жарандар 314, үйүндө болбой калган 1008 шайлоочу үйүндө жок болуп калган. Жана шайлоочулардын тизмесинде болбой калган дагы жарандар болду. Алар 200 шайлоочу арыз бергени менен шайлоочулардын тизмесинде болбой калган. Жана идентификациядан өтпөй калган 97 шайлоочу ушу идентификациядан өтпөй калып, ушундай түрдүү себептер менен добуш берүүгө катыша алган жок. Быйыл ушул баягы өзгөчө эпидемиологиялык шартта шайлоо өтүп жатат. Кызыл зонада жаткан бейтаптар, иштеген дарыгерлердин шайлоо укуктары кандай болду? Туура айтасыз, бул биздин эле Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ошол эпид кырдаал, бир топ татаал болуп турат. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча алгоритм иштеп чыкты атайын. Бул биздин шайлоочулардын элибиздин ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылуу максатында. Ага ылайык биз ошо кечээ күнгү дагы оорусуна, ден соолугуна байланыштуу арыз бергендерге дагы биздин атайын шайлоо комиссия мүчөлөрү атайын жеке коргоочу каражаттар менен ошондой костюмдарды кийип барып добуш берүүнү жүзөгө ашырды. Жана шайлоочулардын дагы ошондой жеке коргоочу каражаттарды колдонуу менен берип, ошолор менен өткөрүштү. Айрым сиз айтып өткөн ошол медициналык кызматкерлер, медициналык мекемелерде дарыланып жаткан кызматкерлер, кызыл зонадагыларды биз карман утурууга чакырганбыз. Аларга добуш берүүсү болбойт. Андай жарандар добуш берүүгө катышпай калат. Ал эми бүгүнкү күнү дагы эгерде дене табы көтөрүлүп атканын сезген болсо, шайлоочулар биз буга чейин массалык маалымат каражаттары аркылуу Минздрав менен биргеликте кайрылууларды жасаганбыз. Ошол кайрылууларга ылайык шайлоочулар ошол карман утуруусун суранганбыз. Бул сунуш. Ал эми жок, мен добуш берем деген болсо, анда саат 18:00-дон кийин шайлоо өзү бекилген тизмеде болгон шайлоо тилкесине келсе, атайын кабинаны обочолонгон жерге жайгаштырып, добуш берүүсүн ошол жеке корголчу каражаттарды берүү менен, камсыз кылуу менен добуш берүүсүн жүзөгө ашырабыз. Ага чейин дагы, андан кийин дагы шайлоочу келгенден кийин дагы атайын каражаттар менен дезинфекцияланат шайлоо участкасы. Сөзсүз түрдө идентификацияны өтүшчү каражаттар, техникалык каражаттар сөзсүз түрдө обработка болуп залалсыздатылат. Рахмат. Бизде азыр ушул Борбордук шайлоо комиссиясында маалымат борборунан түз байланышта Максат Лезбеков кабарчыбыз видео байланышта турат. Максат, саламатсызбы? Саламатсызбы? Максат, ушул убакта ошо БШКда кандай маалыматтар бар? Бүгүн саат эртең мененки 8-де республика боюнча жалпы 2448 шайлоо тилкеси эшиктерин ачып, добуш берүү башталган. БШКнын маалыматына ылайык, президенттик шайлоодо жана референдумда добуш берүү укугуна 3,563,574 жараны. Соңку парламенттик шайлоого караганда бул сан 40,000 адамга көбөйгөнү кабарланган. Добушмалардан тышкары добуш берүү тууралуу айта турган болсок, мөөнөттөн мурда кечээ 18,575 жаран добуш берди.
алар ден соолугуна байланыштуу шайлоо тилкелерине келе албаган жарандар. Шайлоо жана референдум атайын иштелип чыккан алгоритмге ылайык өтүүдө. Ар бир шайлоо тилкеси беткап, колгап жана антисептик менен камсыздалган. Добушканалардын кире беришинде добуш берүүчүлөрдүн дене табы текшерилип атат. Идентификация учурунда комиссия мүчөлөрү жарандардын беткаптарын чечүүнү суранышы мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлиги жарандардан шайлоо тилкелерине кичинекей балдарды алып келбөөнү суранган. Андан тышкары дене табы көтөрүлүп, коронавирус же сасык тумоонун белгилери бар болгон шайлоочуларды кечки саат 6-дан кийин добуш берүүгө чакырды. Эскерте кетсек, шайлоо тилкелери кечки саат 8-де жабылат. Ал эми ушул тууралуу санитардык эпидемиялык эрежелер тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин сөзүн угуп алсак, андан кийин онтабыз. Алгач шайлоо участогуна кирерден мурун беткап кийип алыңыз. Шайлоо участогунда жүргөндө идентификациялоодон өтүү учурунан тышкары беткапты чечпеңиз. Айлана чөйрөдөгү объектилер менен контактта болгондон кийин эшиктин туткалары, столдор жана башка нерселер антисептикалык каражат менен колуңузду тазалаңыз. Мекеменин ичинде жана сыртында кеминде 1,5 метр аралыкты сактаңыз. Өзүңүз менен балдарды алып шайлоого келбеңиз. Эгер сизде курч, респиратордук вирустук инфекциянын жана грипптин, анын ичинде COVID-19 белгилери бар болсо, бирок 10 январда добуш берүүнү кааласаңыз, шайлоого саат 18:00-дөн кийин катышуу сунушталат. Максат, ушул учурга карата канча шайлоочу добуш бергени тууралуу маалыматтар берилдиби? Ооба, Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык, саат 10го карата президенттик шайлоого 99.772 жаран катышып, жалпы добуш берүүчүлөрдүн 2,8% түздү. Добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү боюнча Ош шаары алдыда турат. Ал жакта 5,76% добуш берсе, экинчи орунда шайлоочулардын активдүүлүгү боюнча Ысык Көл облусу турат. Ысык Көлдө 3,1% добуш берген. Ал эми үчүнчү орунда Бишкек шаары турат. Борбор каланын шайлоочуларынын 3,11% добуш берүүгө жетишти. Ал эми референдум тууралуу айта турган болсок, 98.894 жаран добуш берген. Бул жалпы шайлоочулардын 2,78% түзөт. Активдүүлүк боюнча референдумда дагы Ош облусу кайрадан биринчи орунда турат. Рахмат, Максат, байланышка чыкканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Абжапар мырза, ушул буга чейин өткөн парламенттик шайлоого карата добуш берген жарандардын саны бул ирет тизмеде көбүрөөк болду. Азыр ушул кезексиз шайлоодо. Бул эмнеден улам айырма кыска убакытта көп сан чыгып калды? Туура айтасыз, бул биринчиси биздин элдердин санынын өсүшүнүн табигый өсүшү болсо, экинчиси биздин республикадан сырткары жерде уюштурулган шайлоо тилкелерине биздин сырт жакта жүргөн жарандарыбыздын активдүүлүгүнүн жогорулаганын байкасак болот. Дээрлик мына 4 октябрга дайындалган парламенттик шайлоодо 32 миңден ашуун жаран өзүнүн ниетин билгизип тизмеге кирген болсо, бул шайлоодо дээрлик 50 миңге жакын 49.500 шайлоочулардын тизмесине киришти. Бул көрсөткүч эле ушул биздин чет жакта жүргөн жарандардын ушул биздин саясий кампанияга болгон президенттик шайлоо жана референдумга болгон кызыгуу боюнча ушул активдүүлүктү байкасак болот. Андан сырткары ушундай табигый өсүш дагы бар. Быйыл мурдагы шайлоолордон эмне өзгөчөлүктөр болуп атат бул шайлоодо? Жарандар үчүн ыңгайлуулук жараткан. Бир эми ыңгайлуулук деп айтсак болбойт. Ыңгайсыздыкты мен ушул жарандарыбыз туура түшүнсө, туура кабыл алса дейм. Анткени ошол шайлоо тилкелерине келе жатканда укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү социалдык аралыктарды сактоосун суранышат. Андан сырткары ошол келгенде дене табы көтөрүлүп, текшерилип, атайын маскалардын, ошол колкаптардын берилишин ушундай туура түшүнүүгө чакырат элем. Андан сырткары өзгөчөлүк
өзгөчөлүктөр, негизги өзгөчөлүк бул шайлоочулар үчүн дагы, шайлоону уюштуруучу катары шайлоо комиссиялары үчүн дагы бул эки компания бир өтүп атканы негизги өзгөчөлүк. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясы жана жерлердеги биздин аймактык участкалык шайлоо комиссияларындагы мындай тажрыйбасы бар. Ошол техникалык жабдыктардын ушул тиешелүү өлчөмдө жетишет, алар камсыз болду. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда дагы ушундай өзгөчөлүктөр болот. Биринчи ошол президентти шайлоо боюнча бюллетендер саналып, анын жыйынтыгы чыгарылып, протоколдор түзүлөт. Андан кийин референдум боюнча бюллетендер саналып, ал тиешелүү протоколдор түзүлөт. Мындан сырткары шайлоонун жыйынтыгы боюнча шайлоо күрөөсүн кайтарып алуу боюнча дагы сиздер эсиңиздерде болсо, мурда жалпы шайлоочулардын, шайлоого катышкан шайлоочулардын 5%дан көбүн жогорусун алган талапкер шайлоо күрөөсүн кайтарып ала турган болсо, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө жараша 1% шайлоочунун добушун алса, ал шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Андан дагы башка бир ыңгайсыздык деп айтам, бул жана форма 2-нин жок болуп кетиши. Анткени норма атайын конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө жараша ал иштебей калды. Бул ыңгайсыздык, бул шайлоочулар үчүн, анткени биздин республиканын ичинде жана республикадан сырткары жакта биздин жарандардын миграциядагы мындай деңгээли бир топ жогору. Ошон үчүн айрым бир ыңгайсыздыктарды мен шайлоочулар туура түшүнөт деген ойдомун. Ушул буга чейин баягы көз карандысыз байкоочулар ушул баягы форма 2-нин жок болуп кетишинен 100 миңдеген баягы ички миграциядагы адамдар добуш берүү укугунан ажырап калат деген көбө көп сандарды айтып жатышат. Чын эле ушундай болуп калышы мүмкүнбү? Бирок ошондой болушу мүмкүн. Эгерде биздин шайлоочуларыбыз азыр биз динамиканы карап көрсөк, шайлоочулардын мурда форма 2 менен келип катталышы менен азыркы мындай бир айырма чоң көрүнүп атат. Биз ошо шайлоо дайындалган күндөн баштап эле тиешелүү массалык маалымат каражаттарынан кайрылуулар жасап атабыз. Ошого жараша дагы бир топ биздин жарандарыбыз ошол өзүнүн дарегин алмаштырганга, баягы дайыма жашаган жерин алмаштырганга бир топ жарандарыбыз мындай үлгүрдү. Бирок бардык жарандар үчүн ушундай үлгүрүп, ал шайлоочу эмес, башка өзүнүн мындай бир ички миграция жөнүндө мыйзамдын дагы талаптары, бул шайлоого катышуу үчүн эмес, андан башка мамлекеттик кызматтарды алат биздин жарандар, мисалы пенсия, пособие алышы мүмкүн, башка медициналык жардамдарды алышы мүмкүн. Ал үчүн дагы шайлоодон башка дагы себептердин негизинде биздин жарандар ошол ички миграция жөнүндө мыйзамдын негизинде өзү жашаган жерге көбүрөөк, ошо 45 жаштан көбүрөөк, 45 күндөн көбүрөөк убакытка жылып бара турган болсо, окуганы барабы, иштегени барабы, алар өзүнүн баягы учетун сөзсүз жылдырыш керек. Жанагы форма 2 жок болгондон кийин атайын өздөрү кайрылып, ушу идентификациядан өтүп учетун жылдырган жарандардын мындай саны байкалдыбы өскөнү? Бизде эми себеби бул тынымсыз процесс, анын баягы биздин элибиздин жана биз айтып өткөндөй 40 миңден ашуун жарандардын санын өзгөрүү менен аны мындай бир өзүнчө бир иликтеп алыш кыйын. Себеби бул шайлоочулардын саны, шайлоочулардын кыймылы бул күнүмдүк иш болуп эсептелет. Бул бир кайсысы бир себептер менен табигый дагы жылыштар бар. Андан сырткары ошол шайлоого катышыш үчүн дагы биздин шайлоочулардын активдүүлүгүн байкадык. Ушу 8 январдын кечине чейин ушу үгүт өнөктүү аяктады. Бир топ маалыматтар чыкты, жанагы мыйзам бузуулар боюнча арыздар БШКга түшкөн учурлар болуптур. Анан айтып кетсеңиз, кандай баягы шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган доо арыздар барбы жокпу, алар кандай? Туура айтасыз. Шайлоо алдындагы үгүт иштери добуш берүү башталганга 24 саат калганда чейин жүргүзүлөт. Жана кечээ күнү 9 январь күнү эртең саат 8-де шайлоо алдындагы үгүт иштери токтотулду. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт ишке байланышкан, мисалы баннерлер, плакаттар, шайлоо тилкелеринен башка жерге жайгаштырылган үгүт материалдардын баардыгы ушул жерде сакталып турат.
Бул боюнча ыкчам чара көрүү топтору жана Борбор шайлоо комиссиясынын алдында арыз даттанууларды кароо боюнча жумушчу топторго атайын арыздар келип түштү. Аларды кароонун алкагында мисалы ыкчам чара көрүү тобуна 61 даттануу кайрылуу келип түштү кечээ күнгө чейин. Алардын дээрлик бардыгы ошол бирдиктүү реестрге катталды жана баягы жуиге катталды ички иштер бөлүмдөрү тарабынан. Аларга ушул шайлоо комиссиясынын компетенциясына кирген маселелер боюнча шайлоо комиссияларында каралып, штрафтын санкциялары каралды уполномоченный киши аркылуу. Андан сырткары арыз даттануулар боюнча дагы 21 арыз даттануу ушул Борбор шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топторго кайрылуулар түштү. Алардын 7-өсү боюнча шайлоо комиссиясы тарабынан штрафтык административдик чаралар көрүлүп, ал 5,5 миң сомдон 7 миң сом, 7,5 миң сомдон ушундай штрафтык санкциялар каралды. Бул шайлоо процессинин катышуучулары тарабынан ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жоболору бузулгандыгы, ал эми добуштарды сатып алуу боюнча дагы бир нече фактылар боюнча кайрылуулар болду. Алар ички иштер органдарына, укук коргоо органдарына, прокуратурага жана улуттук коопсуздук кызматына дагы ошол жөнөтүлдү. Алардан тиешелүү жооптор учурда келип жатат. Ушу айрым талапкерлер атына таап эле туралы, ушул баягы коркутуу, үркүтүүлөр, админ ресурстар боюнча билдирүүлөр жасап жатат. БШКга расмий түрдө ушул боюнча кайрылган талапкерлер барбы? Расмий түрдө кайрылуулар түштү. Биз ошол дароо ал материал БШКга дагы укук коргоо органдарына да жөнөтүлгөн. Бизге келген материалдардын бардыгын биз укук коргоо органдарына тиешелүүлүгүнө жараша улуттук коопсуздук кызматына жана ички иштер органдарына биз келген материалдарды жөнөттүк. Алар боюнча ал өздөрүнүн каттоо журналдарына киргизилди, эсепке алынып, азыр тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Рахмат. Азыр бизде Ош шаарынан кабарчыбыз Перизада Ташиева байланышта. Перизада, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен азыр 53:00 шайлоо участогунда турам. Бул жерде 2145 шайлоочу катталган болсо, бул акыркы сааттарга алынган маалыматтар боюнча 320 шайлоочу келип катышкан. Бизде бул жерде эч кандай мыйзам бузуулар катталган эмес. Ал эми шаар боюнча айта турган болсом, 8500гө жакын шайлоочу өз тандоолорун жасашкан. Бул 4%дан ашыгын түзөт дейт адистер. Ал эми шаарда шайлоо участоктарында 12 урналарда мүчүлүштүктөр болуп, бирок өз убагында техникалык кароодон өткөрүлгөн. Менде бул акыркы маалыматтар ушул. Дагы мындан ары жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Рахмат Перизада сизге. Абдыжаппар мырза, ушул шайлоодо бүгүн баягы мыйзам бузууларга жаранда туш болуп калса шайлоочулар кайда кайрылса болот? Аябай жакшы суроо. Бул мыйзам бузуулар деги эле шайлоочунун же байкоочулардын же башка бир шайлоо процессинин башка мүчөлөрү тарабынан, өкүлдөрү тарабынан эгерде мыйзам бузууларды байкаган болсо, тиешелүү документтерди түзүп, аймактык шайлоо комиссияларынын алдында ыкчам чара көрүү боюнча атайын топтор түзүлгөн. Ал топтордун составына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Алар ушу ыкчам чара көрүү максатында. Андан сырткары ар бир шайлоо аймактык шайлоо комиссияларынан тышкары Борбор шайлоо комиссиясында дагы ыкчам чара көрүү тобу иштеп жатат жана колл-центр иштеп жатат. Бул 1255 кыска номерине чалса болот. Эгерде тизме жөнүндө маселе болгон болсо 119га чалып өзүнүн тизмесин тууралыгын, туура эместигин билсе болот, же болбосо кайсыл шайлоо тилкеге бекилгенин билсе болот. Жана биздин ушул ыкчам чара көрүү топтору оперативдүү маалыматтарды алып, бүгүнкү күндө түшкөн кайрылуулардын бардыгына ушул убагында мындай реакция кылып, ал мүчүлүштүктү мындай четтетүү боюнча уюштуруучулук иштерди көргөнбүз. Рахмат. Бүгүн ушул шайлоо өнөктүгүнө канча байкоочу көз салууда? Туура айтасыз, бул шайлоо өнөктүгүнүн ачык, таза, айкын өткөнүнө бул байкоочулардын ролу чоң. Бүгүнкү күндө 333
эл аралык байкоочулар атайын борбор шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өттү. Алар 45 мамлекеттен жана 35 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болуп эсептелет. Алар ушул ар бир региондорго бөлүнүп чыгып, азыр ушу байкоолорду жүргүзүп атат. Андан сырткары ар бир шайлоо тилкеде талапкерлер тарабынан жана коомдук коммерциялык эмес уюмдардан уюштурулган, түзүлгөн ушул коомдук байкоочулардагы биздин добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүшүп, тиешелүү өзүнүн мындай бир ыйгарым муктарына жараша иштерди жүргүзүп жатышат. Бул баягы шайлоо процесси, шайлоо тилкелери саат канчадан баштап жабылат? Алдын ала жыйынтыктар канчадан баштап бериле баштайт БШК тарабынан? Биздин ушул системабызга техникалык жабдыктардын киргенин эске алсак, биздин мыйзам боюнча добуш берүү эртең менен саат 8ден кечки 20:00 чейин жүргүзүлөт. Ал эми чет өлкөлөрдө ошол жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 чейин жүргүзүлөт. Жана биз биринчи автоматтык эсептегич журналардан алдын ала маалыматтар дээрлик 1 сааттын ичинде биз 90-85% тегерегинде биз маалыматтарды алып бүтөбүз дебиз. Калган бизден баягы жетүүгө алыс болгон шайлоо тилкелерибиз бар. Андан сырткары чет өлкөдө жайгашкан биздин айрым шайлоо участкаларыбыз баягы жергиликтүү убакыт боюнча жыйынтыгын чыгарганына байланыштуу ошол бир 15%-тын тегерегинде шайлоо тилкелеринен кийинчерээк келет. Ал эми алдын ала бир жыйынтыктарды чыгаруу үчүн бизде 1 сааттын тегерегинде убакытта биз алдын ала маалыматтарды алабыз. Баягы автоматтык шайлоо добуш берүү кутучасы коюлбаган дагы шайлоо тилкелер барбы Кыргызстанда? Жок, бизде бардык Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөдө түзүлгөн шайлоо тилкелеринин бардыгында 2ден автоматтык эсептегич журналар жеткирилген. Андан сырткары аймактык шайлоо комиссияларынын карамагында азыр 700дөн ашуун биздин автоматтык эсептегич журналар резервде кармалып турат. Бул эми бузулуп калган болсо биздин техникалык колдоо топтору аркылуу ал мындай бир алмаштырууга эгерде зарыл болгон болсо, зарыл болбосо ошо аймактык шайлоо комиссияларында ал резервдик автоматтык эсептегич журналдар сакталып турат. Чейин ошо айрым маалымат каражаттары Кыргызстанда байланыш жетпеген 11 шайлоо демесинде автоматтык кутуча жок деген маалымат берди. Тактап койсоңуз. Жок, андай биздин бардык шайлоо тилкелерибизде автоматтык эсептегич журналдар бардыгына жеткирилген. Ал эми байланышы жок жерде автоматтык эсептегич журналдар бул байланышка тиешеси жок иштейт. Добуш берүүнү аяктагандан кийин жакын турган шайлоо участкасына келип маалыматты берүү гана. Бул биздин байланышка тиешеси бар. Ал эми байланышы жок жерлерде дагы биздин автоматтык эсептегич журналдар жеткирилип азыр иштеп жатат. Ушу шайлоодо баягы коопсуздукту камсыздай тургандагы милиция кызматкери жана башка укук коргоо органдары да ошол жердеги тартипти көзөмөлдүү укук бузууларды карап жатабы? Туура айтасыз, биз бюллетендерди жеткизген күндөн баштап 2-январдан баштап укук коргоо органдары аймактык шайлоо комиссияларын ал эми 3 күн калганда 7-8 январдан баштап ар бир шайлоо тилкесине укук коргоо органдарынын кызматкерлери, өрт коопсуздугунун боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ар бир шайлоо тилкеге бекитилген. Алар өздөрүнүн баягы ыйгарым муктарынын чегинде азыр иш жүргүзүп жатат. Бул 2 жок дегенде 2ден, болбосо 3дөн 4дөн ар бир шайлоо тилкеде ички иштер кызматынын, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери азыр ишти жүргүзүп жатат. Жана көз карандысыз эл аралык уюмдар узак мөөнөттүү да байкоо салып жатпайбы буга чейин узактан бери? Алардын баягы топтогон материалдары сиздерде качан каралат? Шайлоодон кийин жага чейин каралат? Жок, буга чейин ал узак мөөнөттөгү байкоочулар алдын ала мындай өзүнүн корутундуларын берген. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин, шайлоо өткөндөн кийин эртең бүрсүгүн ал
эл аралык уюмдардан келген биздин эл аралык байкоочулар, чет өлкөдөн биздин өнөктөш же болбосо биздин коллегаларыбыз, башка мамлекеттен келген коллегаларыбыз өздөрүнүн корутундусун ар бир миссия болуп өзүнүн корутундусун даярдашып беришет. Андан кийин биз эгерде мыйзамга байланышкан сунуштар болгон болсо, анда биз мыйзамдык базаны чыңоо максатында Борбор шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке баягы биздин Кыргызстан өзүнүн алдына милдет катары бир нече мындай бир эл аралык уюмдарга милдеттемелер бар. Эл аралык стандарттарга жооп бербегени боюнча дагы эгерде сунуштар түшкөн болсо, аларды дагы биз жогорку кеңешке мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштары биз эске алуу максатында беребиз. Ал эми шайлоо комиссиялары тарабынан карала турган маселе болсо, шайлоонун жыйынтыгынан кийин дагы биз тиешелүү чечимдерди берген сунуштарга жараша кабыл алышыбыз мүмкүн. Буга чейин ушул дебаттар болду, референдум боюнча. Дебаттардын тегерегинде аябай көп талкуулар болду. Ушул жерден бир маалымат тактоо киргизсеңиз, ушул ар бир талапкер дебатка келүүгө милдеттүү же милдеттүү эмес, калуусу? Бул дебатка талапкерлер тарабынан шайлоого катышуу укук катары бул. Ал эми биздин конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык мамлекеттик теле радио компаниялар, мезгилдүү басылмалар ошол ар бир талапкерге бирдей убакытты, акысыз эфирдик убакытты жана печатный площадьты бергенге милдеттүү. Ошол милдетти аткарып биз талапкерлердин арасында чүчү кулактын негизинде биз кайсы ким качан чыгарын жеке кайрылуу боюнча же болбосо дебаттарга катышуу. Дебаттарды сиздер билесиздер, 2 тур менен дебаттар өткөрүлдү. Аларга катышуу бул талапкерлердин укугу. Ал эми референдум боюнча демилгелүү топтор дагы ушундай бирдей чүчү кулактын негизинде бирдей эфирдик убакыттар менен камсыз болду. Аларды дагы пайдалануу бул демилгелүү топтордун укугу. Бир белгилеп кетүүчү нерсе, бизде буга чейин ушундай альтернативдүү варианттар референдумга сунуш болгон эмес. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында бул биринчи иретте ушундай альтернативдүү маселе эл жүзүнүн астында коюлду. Менин оюмча, буга чейинки референдумдар өткөргөн убакта биз баягы ооба жок деген эле суроолорду койгонбуз. Азыр 2 негизги позиция үчүн жана бардыгына каршы деген варианттарга каршы деген позиция үчүн добуш берүүнү тандоосун жасашат. Мындай форматта, мындай формада референдум дайындалган эмес. Ошого жараша биздин референдумдун катышуучуларындагы үгүт топтору, мурда үгүт топтор экили үгүт топ болуп келсе, ооба деген же каршы болгон. Ал бул жерде ар бир позиция үчүн дагы макул жана каршы үгүт топтору иштеди. Аларга дагы бардык ушул 15 үгүт топтору Борбор шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүштү. Алардын бардыгына бирдей көлөмдө эфирдик убакыттар жана печатный площадьтар берилди. Референдум боюнча да 15 үгүт топ, маалымат каражаттары боюнча дагы ушул үгүт өнөктүгүнүн учурунда мыйзам бузган, эскертүү же айып салынган учурлар болду болгон жокпу? Туура айтасыз. Мен аттарын атабай эле коеюн. Массалык маалымат каражаттарынын дагы мындай бир туура эмес маалыматтарды берген массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары болду. Аларды ушул жумушчу топ тарабынан жана Борбор шайлоо комиссиясынын атайын отурумдарда карап тиешелүү чечимдер кабыл алынып, штрафтык санкциялар каралды. Андан башка дагы үгүт топтору тарабынан дагы ушул мыйзам бузуулар, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарын бузулган убакыттар болду. Алар үчүн дагы ушул демилгелүү топторго дагы ушундай административдик чаралар көрүү боюнча маселелер каралып, алар тиешелүү чечимдер кабыл алды. Ошого ылайык тиешелүү өлчөмдөрдө ушул демилгелүү топтор тарабынан дагы штрафтык санкциялар салынып, аларга төлөмдөр жүргүзүлдү. Социалдык тармактар боюнча Борбор шайлоо комиссиясы эмне мындай иш-чараларды жүргүзөбү же такыр эле көңүл сыртында болду? Өзү негизи биздин конституциялык мыйзамда социалдык тармактарды жөнгө салуу, мындай техникалык жактан дагы башка бир нормалар каралган эмес. Ошого карабай биздин Борбор шайлоо комиссиясынын алдысында түзүлгөн жумушчу топтор тарабынан бул мониторинг этилип турду. Дайыма тыкыр изилденип турду. Атайын адистерди тартуу менен биз бир топ социалдык тармактарга чагылдырылган баягы
материалдарды укук коргоо органдарына бердик. Аларды мисалы бир роликтерге жаш балдардын катышуусу боюнча чыгарган боюнча дагы биз аларды кимдигин тастоо боюнча жана ким тарабынан мындай роликтерди үгүт материалдары даярдалгандыктары боюнча тиешелүү чараларды көрүп аныктоо боюнча биз укук коргоо органдарына бердик. Экөөсүнө ошондой укук коргоо органдары ушундай тиешелүү иш чараларды көрүп, териштирүү чараларын көрүп бизге берди. Аларга жараша шайлоо комиссиялары тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Бизде ушу Facebook желеси көбүрөөк ушу саясий айдыңда баягы коомдук пикир жаратуучу бир желе болуп калды. Анан буга чейин БШК ушул Facebook менен кызматташа турган меморандум же бир неме кол коюлду деген маалыматтар да чыкты. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи, эмне болду? Эми социалдык тармактар деги эле социалдык тармактар жөнүндө айтайын. Бул боюнча биздин азыр бүгүнкү күндө мындай бир техникалык мүмкүнчүлүгүбүз анчалык жетишпейт. Бирок Facebook менен биз өткөн парламенттик шайлоонун даярдоо, жүргүзүү, өткөрүү алкагында биз мындай бир иштерди, тиешелүү иштерди жүргүзгөнбүз. Ага ылайык шайлоо фондунан каржыланганын. Себеби бизге эң негизги бул баягы массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары аркылуу үгүт жүргүзүү бул мыйзам ченемдүү. Ал эми социалдык тармактар аркылуу мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн негизгиси ушул шайлоо фондунан каржыланып анан жүргүзүлүш керек. Бизде бул массалык маалымат каражаттары болобу, башка тармак болобу, негизинен үгүт иштерин жүргүзгөндө физикалык тараптар, юридикалык тараптар мындай бир акысыз болбош керек деген негизги принцип бар. Ошонун негизинде биз тиешелүү иштерди жүргүздүк. Мындан ары менин оюмча кийинки бир компанияларда бул мындай бир отработанный бир система катары болсо керек. Биз ушуга жетүүгө аракет кылып атабыз. Рахмат. Азыр бизде бир маалымат бар экен. Мен телегөрүүчүлөргө тааныштырып кетейин. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн президентин шайлоого жана башкаруун аныктаган референдумга Бишкек шаарындагы 1053 шайлоо тилкесинде добуш берди. Добуш берип бүткөн соң ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өгүт өнөктүгүнө өзүнүн шайлоо фондунан 60 миллион сом кеткенин билдирип, аз сумма катары ысбаттады. Жапаровдун айтымында которулган акчалардын баары ачык көрсөтүлгөн. Мындан сырткары ал өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлер тууралуу да жооп айтты. Ал жер саткан, же ичип койду деген сыяктуу айыптоолорду таба албай, Кытайдын шпиону, Кытайдын жарандын досу деген сыяктуу чындыкка дал келбеген сөздөрдү байлап чачканын, бирок эл мындай калыптарга ишенбей турганына үмүт артканын айткан. Ошондой эле Садыр Жапаров шайлоодо ким утуп чыкса да жыйынтыкты таануу зарыл экендигин билдирген. Садыр Жапаров бүгүн өтүп жаткан референдум боюнча төмөнкүдөй пикирин айткан. Биз азыр ошол бойлобуз. Референдумду өтүп кетсе, президент эч качан мындай бир бардык бийликти өзүнө жыйнап албайт. Анткени конституциялык кеңешме конституциялык мыйзамдын долбоорун даярдап жатышат. Ал жерде бардык бийликтердин балансын баягы тең салмакта кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Бирок алар менин билишимче бүгүнкү элдик референдумдун жыйынтыгын күтүп жатышат. Эгерде бүгүн эл президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болсун деген немени тандап алса, башкарууну тандап алса, анда алар эртеңден баштап ишин улантып, ошо президенттик башкаруу боюнча баш мыйзамдын долбоорун даярдап, анан парламентке жөнөтүшөт. Рахмат. Жапар мырза, бизде көрсөтүү убакыт соңуна чыгып жатат. Ушул бүгүн чоң жоопкерчилик иш сиздердин мойнуңуздарда турат. Кыргыз элине ушул убакыттан пайдаланып, учурдан пайдаланып, өзүңүздүн сөзүңүз болсо айтсаңыз, анан биз жыйынтыксак. Жакшы болот. Бир гана шайлоого катышуу, референдумга катышуу бул биздин жарандардын өзүнүн укугу. Ошол укугун жүзөгө ашырууда айрым бир мына бир аба ырайынын мындай бир суук мезгили жана биздин медициналык шайлоону уюштуруучу катары шайлоо комиссияларынын өз алдынча башкаруу органдарынын жана медициналык кызматкерлердин ошол суранычын, сунуштарын туура түшүнүү менен кабыл алуусун тилек кылат элек. Айрым бир убактарда дене табы көтөрүлгөн жарандарыбызды саат 18-ден кийин кел деген сунушун жана бет капты колдонуу, кол капты колдонууга байланыштуу ушундай ыңгайсыздыктарды туура түшүнөт деген ойдобуз. Жана биздин элибиз өзүнүн тандоосун бүгүн ушул мыйзамда белгиленген убакта жасайт деген чоң ишенич бар. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайбыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналда учурда телеберүүсүн көрдүңүздөр. Биз Кыргызстанда өтүп жаткан мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо жана референдумдун жүрүшү тууралуу сөз кылдык. Бизде студияда Борбор шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов мырза студияда конокту болду. Биз 5-канал маалымалы менен мындай маалыматтарды, түзөөлөрдү чыгарууга улантабыз. Саламаттаңыздар.